Ковид башталгандан бери ар бир маршруттук каттамдарга атайын көрсөтмөлөр бекитилген алгоритм иштелип чыккан. Кайсыл айдоочу же жүргүнчүлөрдү ташыган ишкана талапты аткарбаса, айып салынып линиядан убактылуу четтетилет. Эпидемиянын эпкини күчөгөндүктөн улам ар бир рейстен келгенде кичи автобустар дезинфекцияланып, медициналык каражаттар толукталышы шартталган. Облус жана каланын транспорттук чыйымын көзөмөлгө алган агенттик вирусту жүргүнчүлөрдү ташыган унааларда жайылтпоого түздөн-түз жооптер. Ага жараша инспекторлор ар күнү маршруттук акыркы аялдамаларды көзөмөлдөйт. Каланын калкын көп ташыган 107-чи кичи автобусунун айдоочуларына түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, санитардык эреже бузуу катталса эскертүүсүз айып салынары айтылды. Burada bardак ошолорго биз графиктерди бергенбиз. Текшерүү боюнча, буларды комплектация кылыш боюнча, шоферлорду эртең менен ишке чыгарып байма-бай контролдоп турулат. Вот мына азыр 3-чү толкун башталды деп атпайбы? Ошого карата биз дагы ар бир ошолорго айтып, конечныйлерге барып туруп, ушу айдоочуларга значит масканы тагынып жүрүсүн. Антисептиктер менен бардык машиналарды камсыз кылып, эртең менен ишке чыгып атканда, кечинде келгенде булардын бардыгын байма-бай контролдоп турушат. 8 ошого 13 миңден баягы административный штраф салынды жетекчилерге. А жетекчилер, соответственно, шопулардын бардыгына профилактикалык иштер жүргүзүп жатышат. 75 кичи автобусу бар 107-чи каттам чектөөлөрдү болтурбоо үчүн айдоочулар бет капсыз жүргүнчүлөрдү албай турган чечим кабыл алды. Көп учурда санитардык эрежени жүргүнчүлөр сактабай бет кап тагынуу талабы менен чырдашкан жарандар көп экендигин айдоочулар билдирди. Бет капты дарыканадан 5 сомго алып, бет капсыз жүргүнчү чыкса, өз наркында сатып алуу сунушу дагы киргизилген. Бирок өз ден соолугуна кайдыгер эл ага дагы көнбөйт. Хлорамин баягындай насос менен чачып неме кыла турган бар хлорамин. Келгенде, конечно, бирсире дезинфекция кылып, машинаны тазалап, ручкаларын бирсире арчып, анан кайра посадка рейске чыгабыз очередь келген. Мисалы, ар бир адам өзүнүн эмесинен экен да, бет кап тагып чыккыла. Адам көп маалда бет кап менен жүргүлө, адам чогулган жерде бет кап таккыла деген сөздөр болуп атат. Эми не только любой жерде болуп атат азыр. Адам таккан тагып жүрөт, такпаган такпай эле. Өзүңөр көрүп атасыңар. Көп пассажирлер тагынбай коет. Кудай шүгүр, шопурлар тагынып эле жүрөт. Эми тейлөө жакшы эле, Кудай шүгүр. Баары жакшы ушу. Айдоочуларга айтып атасыздар, Айдоочулар күнү эскертип турабыз, аякта тазалагыла, жуугула, ансерден тазалагыла, маска тагынгыла, ансер машиналарга кадагыла айтып турабыз. Каланын маршруттук каттамы көп токтогон аялдамаларда санитардык рейд уланды. Анда бет кабы жок жүргүнчүлөргө орнун көрсөткүчү көтөрүлгөнү түшүндүрүлдү. Санитардык нормага кайдыгер жана бет капсыз 2 айдоочунун линияга уруксат баракчасы эскертүүсүз алынды. Транспорттук кызмат 2 талап менен көзөмөлдөдү. Маршруттук чиймедеги унаалардын техникалык жана тазалыгы каралды. Эскилиги жеткен кичи автобустар алынган. Көзөмөл аялдамага токтогон ар бир унаада жүрдү. Байкалып тургандай айдоочулар эрежеге диккат көңүл бурса, ден соолугун эске албаган жарандар көп. Масканы тагып, урматтуу жүргүнчүлөр. Азыр кырдаалык болду. Ковид толкуну келип калды. Ден соолук керек баардыгыбыздарга. Такпаңыздар да майлы. Сиз бизди көргөндө такпасаңыз, эскертип бердим, күндүк штраф болду айтып коюңуз. Аксаган кишиге жүзүгө да айтың да кичине мындай. Каты айтың болбосо. Жатат ол жакта адамдар. Оорган ооруп атат, өлгөн өлүп атат. Ден соолук керек эмне карап койгула бири-бириңерди. Маршрутка чыгып атканда эскерткилер, урматтуу айдоочулар, пассажирлерге эскерткилер. Акчаны эскертип атабыз. Антисептиктериңизди кана? Мынаны соңунан коюңуз. Буякта ham барбы? Эскерткилер. Маскасы жоктор желательно чыгарбагыла. Силерге жуга турган болсо, силерден ошончо пассажирге жугат. Түздөрбү? Мынаны ар бир рейсте жуугула, тазалагыла, мына кармагычтарда темирде көп сакталат деп атат. Темирде дарчыгыла турат. Жолдогу ар бир унаны көзөмөлгө алган кызмат май айынын башынан тарта 750 унанын санитардык абалын текшерген. 60 протокол толтурулуп 92.500 сом айып салынган. Республикалык штабтагы коомдук жана аймактарга каттаган транспорттогу санитардык талапты күчөтүүнү тапшырган. Өзгөчө дубандарга эл ташыган айдоочулар ковидтин жоктугун тастыктаган ПЦР анализ талабы коюлган. Маршруттук автобустарды тейлеген 9 ишканага 13.000 сомдон административдик айып каралган. Ордун күчөөнүнө байланыштуу биз коомдук транспорттор баягы экинчи орун ача болгон үчүн бүт карап атабыз, колубуздан келишинче
айтып атабыз, баягы буга чейин айтканбыз, анан административдик штрафтардын баарысын салып атабыз. Алгоритм негизинде жаңы чыкканда алгоритм түзгөн, ошонун негизинде 293 статьянын негизинде биз салып атабыз. 3000 сом штраф салабыз эгерде маскасы жок болсо. Жетекчиликтин өзүнө 13000 салабыз. Калаада 48 маршруттук линия бар. Анда 1000ге чукул айдоочу иштейт. Облус райондорго каттаган кичи автобустарга азырынча чектөө жок. Жарандык коргонуу комиссиясы тийиштүү кызматтар тынымсыз рейд өткөрүүгө милдеттендирүүдө. Абдумалик Базарбаев, Элимон Акбаев, Ош ТВ. Масканы үйдө көтөрүп. Урматтуу жүргүнчүлөр, маскалар тагып алыңыздар. Анан катуу күчөт атасыз койт. Мында түшүнүп койлу бири-бирибизди. Сизди айтып дебай, жүргүнчүлөргө. Сиз кайерде маскаңыз? Тагың ошону. Как будто биз үчүн тагынгандайсыздар. Это күчөт атасыз. Тагыңыз, чыгып отур. Айтып деп түшүндүргүлө. Келечек менен барасың? Маска бар дейсиз? Инспектор Алымбек, масканы тагып, урматтуу жүргүнчүлөр. Азыр кырдаал кыш болду. Койкучу токун келип калды. Ден соолук керек баардыгыбыздарга. Тагып коюңуздар да майлуу. Siz bizi görgende tapmasını da asas, eskертип бердим, кимдик штраф болду айтып коюңуз. Аксаган киши экен, жүзүгө да айтың да кичине мындай. Каты айтың болбосо. Жатат ол жакта адамдар. Оорган ооруп атат, өлгөн өлүп атат. Ден соолук керек эми, карап койгула бири-бириңерди. Мына пассажирлерге маршрутка чыгып атканда эскерткиле. Урматтуу айдоочулар, мына пассажирлерге эскерткиле. Акчаны эскертип атабыз, туурабы? Концерттериңизди кана? Мынаны соңунан коюңуз. Буякта эми барбы? Эскерткиле. Маскасы жоктор желательно чыгарбагыла. Силерге жуга турган болсо, силерден ошончо пассажирге жугат. Түздөрбү? Мынаны ар бир рейсте жуугула, тазалагыла. Мына кармагычтарда темирде көп сакталат деп атат. Ушул темирде дарчыгыла турат. Этияттуу иштегиле. Айдоочулар, мына абал курчуп атат, көрүп атасыңар. Ошого ар бир рейсте салонду жуугула, мына кармагычтарды арчыгыла, антисептиктерди алмаштырып туругула, маскаларды жакшы жаңыланып таккыла. Анан мына пассажирлерге айткыла, маскаңды тагып чык. Маскаң жок болсо чыкпа деп эле чыгарбагыла. Эгер силерге жуга турган болсо, силерден ошончо пассажирге жугат. Этияттуу иштегиле. Onu oturup aldım.